Эне деген эне экен. Мен да балдарым жакшы тамак жеп, жакшы кийим кийип, элдин артында калбай, жакшы жүрүшүн каалайм мен да. Кызым да мектепке барып, билим алуусун каалайм. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Бишкек шаарынын Ак Босого конушунда жашаган Гүлзар эжеге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Өзүңүздөр көргөндөй Гүлзар эже ушул квартирада жашайт. Анда эмесе чогуу күбө болмокчубуз. Өзүңүздөр күбө болгондой Гүлзар эжебиз ушул квартирада 4 баласы менен күн өткөзүп келүүдө. Азыркы маалда эжебиздин 3 баласы мектепте окушу керек. Ал эми экөөсү ушул былтыркы мурдагы жылкы кийимдерди кийип мектепке барууда. Ал эми кичинекей карындашыбыз мектепке быйыл барышы керек. Окуу жылы башталганына бир канча күн болсо дагы кичинекей карындашыбыз али мектепке бара элек. Саламатсыздарбы? Мен ушу квартирада 4 балам менен жашайм. Негизи 3 балам окумак школда. Анан азыркы убакта 2 эле балам окуп атат. Мурунку былтыркы мурда жылкы кийимдерин кийип барып келүүдө. Анан 1-класска кире турган кызым окууга каражат жоктугуна байланыштуу. Анын үстүнө тиги балдарымдын констоварын алып берип койдум. Анан буларга акча кызыма жетпей калды. Ошондуктан окууга кире албай калды. Ошо квартирага 4000 сом төлөйм. Жолдошум жок. Пасоя албайм, алимент да албайм. Ошо кайрылсам мен кичинекейим 3 жаштан өтүп кетти, бербейм деп, ошо бербейбиз деп мамлекет тарабынан ошентип биздин пасоядан кыркып коюшкан. Балдарым басынышкачан азыр күн жаап атса деле карабай, басынышкачан күн сууна карабай эле, басынышкачан школго барып атышат. Кышкы кийимдерибиз жок, кыйналып атабыз. Эне деген эне экен. Мен да балдарым жакшы тамак жеп, жакшы кийим кийип, элдин артында калбай, жакшы жүрүшүн каалайм мен да. Кызым да мектепке барып, билим алуусун каалайм. Жакшы балдарым билим алып чоңойсо деп ойлойм. Колуман келишинче аракет кылып атам. Бул да убактылуу нерсе экенин билем. Анан убактылуу жардам берип туруңуздарды суранам.